Ош шаарынын мэри Алайдан келген. Ош облусунун губернатору Каракулжадан келген. Экөөнүн тең шаарда үйү жок, биз билген маалымат боюнча. Азыр шаардын мэри чыксын дагы мына жерге жакшылап особняк салып алсын. Губернатор чыгып, мына жер бош экен, ушул жерге жакшы бир хан сарай салып алсын. Болот экен. Бул мыйзамдуу экен. Мыйзамдаштырса болот экен. Анын жакшы мисалын мына Сейитбек Аматов деген тетиги Айыл чарба техникумунун директору көрсөтө алды. Техникумдун короосуна тетигиндей кылып 5 кабаттуу үй салып алды. Биз бүгүн мына ошол техникумдун директору Аматов Сейитбек Юсупович жөнүндө айтып берген турабыз. Биз менен болуңуздар. Бул Ош Айыл чарба техникумунун имараты Ак Падышанын тушунда аскерлердин казармасы үчүн курулган. Кийин Совет бийлиги орноп 1932-жылы окуу жай болуп ачылган. Андан бери бул окуу жай далай адистерди даярдаган. Аны азыр Ош Айыл чарба техникуму деп билебиз. Окуу жайга 1991-жылы Аматов Сейитбек Юсупович директор болуп дайындалган. Андан бери 30 жыл өттү. Ошол 30 жылдан бери ордунан жылбаган Аматов техникумга биротоло үйлөнүп алгандай. Студенттердин саны да аз, контрагынын баасы да аз. Ченелүү гана айлыгы бар окуу жайдын директору Аматов азыр Оштогу көрүнүктүү байлардын бири. Албетте, ар бир адамдын бай болууга акысы бар, бирок айрыкча чиновниктердин байлыгы коомчулукта суроо жаратпаш керек, мыйзамсыз болбош керек. Бизде Аматовдун байлыктары боюнча ого эле көп суроолор бар. Анткени 30 жыл ичинде ал башкарган техникум деги өнүккөн эмес. Жада калса техникумдун короосунан орун алган эски тракторлор 30 жылда ордунан жылган эмес. Жок дегенде окуу жайга дурусураак даараткана да курулган эмес. Анын ордуна Аматов окуу жайдын короосун менчиктештирип, ал жерге өзүнө үй куруп алган. Ушул көрсөтүүнү даярдап атып, туташ тууганчылыктан бир ууч гана кландар утуп, алар өзүнчө бир падышалыкка айланып каларын, андан карапайым элге эч кандай кыпындай да пайда жок экенин андым. Демейде чөптөн пас, суудан тынып жүргөн, ошол эле учурда бүт үй бүлөсү менен жалаң жетекчи кызматтарды ээлеп алган көрүнүштүн айкын мисалы Оштогу Аматовдордун кланы. Сөздүк кландын аксакалы Сейитбек Аматовдон баштайлы. Сейитбек Аматов 1955-жылы Кара Суу районунда туулган. Акыркы 30 жылдан бери Ош Айыл чарба техникумун жетектеп келет. Кара Суу кланынын таасирдүү өкүлү, спортко жакын, агрардык экономикалык колледждин жана агрардык экономикалык институттун ээси. Алай жана жаштык ак алтын футбол клубтарынын кожоюну. Ош шаардык мэриясы каржылаган Алай футбол клубунун вице-президенти. Коомчулукта өзү башкарган окуу жайдын студенттерди үйүнө алып барып иштеткен, Ош шаарынын борбордук аянтына барчу жолдун тротуарын дубал менен тосуп алган жоруктар менен таанымал. Сейитбек Аматовдун 30 жылдык ишин териштире келсеңиз, бир гана өзү үчүн, жеке үй бүлөсү үчүн иштегенинен анас. Бул 30 жылдан бери ушинтип турат. Площадка болгондон кийин ал жерде спортко. Мунун эмне кереги бар эми? Аныңызды сатып берип атпайсызбы? Жок, ал бош эле турат. Негизи менчиктештирүүдөн кур калганмын деген сөздү Союз учурунда завод фабрикаларда 30 жылда иштеп, аягында көчөдө калгандар айтса жарашмак. Дегеним Акаевдин тушунда Кара Суу районундагы менчиктештирүүнүн эң сакалдуу устуканы дал ушул Аматовдорго тийген. Мисалы, райондогу эң ири 2 завод учурда Аматовдорго таандык. Анын бири Учкундагы пахта завод учурда мал базарга айланган. Ал Аматовдун кенже уулу Кудайберди Аматовго катталган. Аматовдордун менчиктештирүү мейкиндиги ого эле экенин Сейитбек Аматов өзү башкарып отурган окуу жайдын короосундагы мугалимдер үйүн өзүнө өткөрүү аракетин 2007-жылы эле баштаган. Анан ал максатына 2009-жылы жетип, окуу жайдын короосундагы жерди жеке менчиктештирип алган. Тагыраагы 2009-жылы 23-декабрда Ош шаардык мэриясы Ош Айыл чарба техникумунун короосундагы мугалимдер үйүн ошол эле окуу жайдын директору Сейитбек Аматовдун менчигине өткөрүп берүү тууралуу номер 1440 буйругун чыгарган. Ал учурда Ош шаарын айтылуу Мелис Мырзахматов башкарып турган. Айтып атпайм, азыр мыйзамдуулук жагын караш керек. Бирок Аматовдор алдыбы жокпу, мен эсимде жок. Билим берүү министрлигине баш ийген окуу жайдын мүлкүн Ош шаардык мэриясы кандай максатта сатканы, кандай жолдор менен сатканы азыр белгисиз. Балким менчиктештирүү жолун илгертен ойлоно жүргөн Аматов техникумдун мугалимдер үйүн атайлап окуу жайдын карамагына киргизбей, мэриянын карамагында калтыргандыр. Жок, ал окуу жайдык эмес эле. Окуу жайдыки болсо мен албайт элем. Ал мен албаганда башка бирөөлөр алат эле. Аны сотто да неме кылды, карады. Кантсе да окуу жайдын короосунда турган үй Ош шаардык мэриясынын колу менен сатылганы факт. Баса ошол 2008-2009 жылдары Сейитбек Аматовдун бир тууган инеси Байыш Юсупов Ак Жол партиясынын Кара Суу райондук бөлүмүн башкарып турган.
Сейитбек Аматов окуу жайдын короосундагы жерди 2009-жылы алган менен ал жерге дароо эле үй курганга батынган эмес. 2015-жылы спутниктен тартылган сүрөттөрдөн Ош айыл чарба техникуму илгеркидей эле күмүш түстүү эски дарбазасы менен аман эсен турганын көрүүгө болот. Азыркы турган мына 5 кабаттуу имарат 2017-2018 жылдары курула баштаган. Техникумдун короосунда курулуш кызуу жүрүп жатканын сырттан көргөн адам окуу жай өнүгүп аткан турбайбы деп ойлору бышык. Бирок бул жаңы имараттын техникумга эч кандай тиешеси жок. Анткени ал үй техникумдун падышасы Сейитбек Аматовдун жана анын балдарынын жеке менчиги. Ал менин үйүм. Анан мен үй кылып ошол жерде учетто турам. Менин учетум ошол жерде бар. 6 мен жеңең дагы 4 балам ошол жерде 20 жылдан бери учетто турабыз. Окуу жай ичиндеги имарат Сейитбек Аматовдун аялы Майрамканга, уулу Кудайбердиге, кыздары Курманжан, Бурулкан жана Мирага катталган. Демек Кыргызстандагы ар бир жетекчи эбин таап, өзү башкарып аткан мамлекеттик мекеменин бир бөлөгүн жулуп алып, өзүнө үй тургузуп алса боло берет экен. Анын ийгиликтүү мисалын мына ушул Сейитбек Аматов көрсөтө алды десек болот. Азыр коррупционерлердин түн уйкусун бузуп, четинен кармап кустуруп аткансыган Камчыбек Ташиевдин Ата журт Кыргызстан партиясы да 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештин шайлоосунда дал ушул имаратты штаб кылып отурду. Кыргызстанды кыйынчылыктан чыгарып кетет, өлкөнү чөгөлөтүп салган коррупциядан куткарып калат деп үмүттөнгөндөрдүн колдоосун алган президент Садыр Жапаров менен эң таасирдүү мамлекеттик мекеменин жетекчиси Камчыбек Ташиев шайлоодо Аматовдун үйүн пайдаланып, ооздорум айланып калбады бекен деген шектенүү өзүнөн өзү жаралат. Ушулга чейинки мамлекеттик кызматта иштеп туруп, мамлекеттик бюджетке же болбосо мамлекеттик мүлктөргө талаптануучулук кылган мамлекеттик кызматкерлердин баарын бирден текшерип чыгабыз. Алардын келтирген зыяндарын кайра бюджетке кайтарабыз. Кыскасы, Садыр Жапаров андан соң Ата журт Кыргызстан партиялары штаб кылып пайдаланган бул имарат формалдуу түрдө Ош агрардык экономикалык институтуна ижарага берилген. Ош агрардык экономикалык институтунун ээси Сейитбек Аматов. Но менин артында турган жашыл дуалдуу имарат бул дагы Сейитбек Аматовго карайт. Анын арты дагы, андан кийинки жерлер дагы ушуга карайт. Аны Сейитбек Аматов кантип алды? Ага ким берди? Кайсы мыйзам негизинде берди? Түшүнүксүз. Ош шаарынын тургундары Кытай консулдугу жайгашкан имарат деп тааныган жайды Ош шаардык мэриясы 2002-жылы Жаштык Агалтын жоопкерчилиги чектелген коомуна берген. Ал учурда Ош шаарын Жантөрө Сатыбалдиев башкарып турган. Жаштык Агалтын жоопкерчилиги чектелген коому Сейитбек Аматовго таандык футбол клубу. Бирок Аматов Кара Суу районунда уюштурулган футбол клубун шылтоолоп, Оштун борборундагы парктын жерин кантип алганы табышмак. Мына жер Ленин көчөсүнүн боюндагы тротуар, мына мен бараткан жер. Мына ушул тротуар бир жакшына келатып эле мына жерге жеткенде тосулуп калат. Жок, тротуар жок мындан ары. Дуал. Себеби бул жерди мына Ош агрардык институтунун ректору Сейитбек Аматов ушинтип дуал кылып тосуп алган. Бирок башка жерлерде ачып аткан, башка жерлерде элге акыл үйрөтүп аткан Ош шаарынын мэриясы бул жерде ушул тротуар эле, бул элдин акысы эле, бул элдин жолу эле, муну ачып кой, бошотуп кой дегенге жарабай, же болбосо такыр духу жетпей отурат. Ош мэриясы Аматовдарды кой дегенге, мыйзамсыз иштерин тыйганга духу жетпейт дегендин жөнү бар. Анткени Аматов өзү тосуп алган жерди мэрия айтса эле ачып коет элем деп билек туруп отурат. Кептин баары Ош мэриясында Аматовго кайрылып, элдин жолун ачып кой дегенге жараган бир дагы жетекчинин жоктугунда болуп атат. Мен эгерде мисалы уруксат беришет болсо мен сразу ачам ошол жерди. Тротуар. Ага ким уруксат беришкен? Муниципалдык шаардын муниципалдык службасы менен сүйлөшүп көрөбүз. Эгер макул дей турганса мен сразу бузуп салганга даярдамын. Себеби мен өзүм ал жерди же пайдаланбасам, же башка нерсе кылбасам, мага эмне кереги бар? Жөн ашыкча сөздүр. Бирок Аматовдун жер ээлөөчүлүгү муну менен эле чектелип калган эмес. Ош шаардык мэриясы кайсы бир жүйөлөр менен 2007-жылы 27 апрелде номер 3 П07 номерлуу токтому менен Кытай консулдугу деп таанылган имараттын жанынан ошол эле Мээрим паркынын дагы бир тилкесин кесип берген. Аматов аны парковка кылып пайдаланып жатат.
2007-жылы Ош шаардык мэриясынын кезектеги токтому менен ошол эле Мээрим паркынын ичиндеги спорт аянтыда Аматовдун карамагына өткөн. Бирок Аматов ал жерде 2017-жылы 7-декабрда Айтулуу Райымбек Матраевдин жеңесине Тагыраагы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраевдин аялы Минабар Жумаевага саткан. Аматов ал жерде алганын да, аны Искендер Матраевдин аялына сатканын да жашырбайт. Анан бир жакшы нерсени айттыңыз да, биз окуу жайдыкы болгондо мен алмак эмес. ооба. Бирок азыр окуу жайдын спорт площадкасы барбы жокпу? Спорт площадкасы бар. Каерда? Мына ол жерде турат спорт площадкасы. Кайсы мынау жанагы Кытай элчилигинин Астындагы теги жер, ооба. Бирок ал жерди сиз эмеге сатып бергенсиз да, жанагы Минабар Жумаева Минабар. Ал кантип анан окуу жайдык? Эми ал окуу жайдык эмес, окуу жай ошол жерде физкультураны өтөт. Аны талаш болуп турат, ал парковый зона деп, башка деп, ошондуктан анан алар бизге берген, окуу жай пайдалана берсин деген. Аны сиздер кантип ал жерди сатып бергенсиздер өзүңүздөрдүн окуу жайыңызда? Окуу жайдык эмес ал шаардыкы. Шаардык болгон. Шаардык болгон. Анда ким сатып берген ага? Ага мен сатканмын, мага берген ал жерде приватизация кылып. Приватизация сатылган, конкурска коюп туруп. Бул спорт аянтты азыр Аматов башкарган техникумдун студенттери пайдаланып келатышат. Эч нерседен бейкапар студенттер эртелик кеч тоо ойноп аткан аянтчаны директору качан эле Матраевдарга сатып жибергенинен кабарсыз. Спорт площадкаңар каерде силердин? Спорт площадка о паста. Мына ылдыйда, Ооба. Баягы консульствонун астында, Ооба. Парктын жанында. Ооба. Балдар, кандайсыңар? Саламатчылык. Спорт площадкаңар каерде? Спорт площадкабыз жок да. Спорт немебиз бар, стадионубуз бар. Анан өзүбүздүн спорт залыбыз бар. Сен да ошол жака түшөсүң? Мен де ошол жака түшөм. Ушул жерде окуйсуң? Ооба, ошол жерде кызмат этебиз. Ал жеке менчикке сатылып кеткен билесиңерби? Жок. Ал жеке менчик, ал бирөөнүн менчиги ал. Силердики эмес ал. Кыскасы Аматовго жер берилген учурлар Жантөрө Сатыбалдиев, Жумадыл Исаков жана Мелис Мырзахматовдор мэр болуп турган жылдарга туура келет. Маселен, шаардыктар Кытай элчилиги деп тааныган жер 2002-жылы берилген. 2002-жылы шаарды Жантөрө Сатыбалдиев башкарган. Мээрим паркынын ичиндеги спорт аянты 2007-жылы сатылган. Ал кезде шаар башчы Жумадыл Исаков эле. Ош айыл чарба техникумунун короосундагы жерге мамлекеттик акт 2009-жылы берилген. Ошол 2009-жылдары Ош шаарын Мелис Мырзахматов башкарып турган. Былтыр пандемия күч алып турганда Алай футбол клубунун оюнчулары мэриянын алдына нааразылыкка чыгышкан. Ошол башка жерлерге сборлорго барганда даже суам алып бербейт да игрокторгочу. Ошол анан выездарга кеткенде суточный деп жаздырат. Озо экинаган жарымта колбасаны эле берип коюп, анан суточный кагазга 1200 сом кол койдурат да. Ошо бизге сарыптаган акчадан көп жазып, кагазга алып келип бизге кол койдурат да. Болсо иногда пустой бумаганы алып келип бизге кол койдурат да, эчтеке жазылган эмес да. Футболчулардын нааразылыгына киришерден мурун Алай футбол клубунун кожоюндары ким экенин аныктап алалы. Клубдун кожоюну кайрыле Аматовдор. Юстиция министрлигинин расмий сайтындагы маалыматка караганда, Алай профессионалдык футбол клубу коомдук бирикмесине 4 адам ээлик кылат. Алар Алмаз Сулайманов, Полот Тубашев, Сейитбек Аматов жана Асылбек Майлыбаев. Бирок Ош шаарынын тургундары Алай футбол клубун муниципалдык менчикте ойлошот. Анткени Ош шаарына ким мэр болуп келсе, ал автоматтык түрдө Алай клубунун президенти деп жарыяланат. Андан сырткары Аматовдор Алайдын кожоюндары экенин такай жашырганга аракет кылышат. Ал команда кимдики өзү? Кимдин менчиги? Ал команда шаардыкы да, мэрияныкы. Футбольная команда Алай бул мэриян муниципальный собственный команда. Алай командасы Ош шаарыныкы. Ош шаардык мэриясы жыл сайын Сүйүнбаев атындагы стадионду каржылоого шаар казынасынан оңбогондой каражат бөлөт. Мисалы былтыры 20 миллион сом бөлүнсө, быйыл 21,5 миллион сом бөлүндү. Бирок бул акчанын 80-90% тагыраагы 17-18 миллион сому Алай клубун багууга кетет. Калган 2-2,5 миллион сому гана стадионго жумшалат. Стадиондун эч эле бага ачылбай атканы, стадионго бөлүнгөн каражаттар Аматовдун туугандарын багууга коргондугунан деп билсек болот. Мунун баарын түшүндүрүп отурбай, Алай клубунун директору Алмаз Сулайманов менен болгон маегибизди толук көрсөтүп коюу орунду болор. Менчигеси мэрия. Бирок юстиция министрлигинде менчигеси мэрия эмес сиз деп турат да. Сиздин командаңызбы жеке? Мен жеке командам эмес да. Эмне үчүн шаардын командасы да. Эмне үчүн учредитель деген жерде сиздин аты жөнүңүз жүрөт?
Мен директор болгондон кийин мени жазбаса керек. Жок, директор деп өзүнчө жазылат, учредитель деп өзүнчө жазылат да. Жок. А сиз директор учредитель болуп атасыз, Аматов учредитель болуп атат, Тубашев учредитель болуп атат. Ошондо жеке командага азыр шаардын мэриясы акча берип атат азыр. Жеке Аматовдун, сиздин клубуңузду ошондо шаар каржылап атат. Муниципальный командабызчы. Муниципалдык команда. Муниципалдык команда. Муниципалдык команда деген документ барбы? Бир документ барбы? Бир кагаз. Болуш керек. Сиз директорсуз да, сиз канча жылдан бери директорсуз? 5 жылдан бери. 5 жылдан бери. 5 жылдан бери мисалы өзүңүз башкарып аткан мекеме кимдики экенин билбейсизби азыр? Муниципальный деп атам го. Жок, бир документ көргөзүңүзчү ошону. Муниципалдыктын. Айли көрсөтөм. Азыр көрсөтсөңүз деле болот. Азыр жок да, ошого айтам. Эмне үчүн жок? Кабинетте эми ушул жерде болот да, ал үйүңүздө сакталбайт да турабы? Жок, үйдө сакталбайт ооба. Ооба. Кабинетте сакталат, анда көрсөтүп бербейсизби? Мен өзүм кийин сени чакыр эле көрсөтөйүнчү. Ошо болуп туруп ошо. Жок, эми сурайм да мен аны бухгалтерияда экен, кайда экен сурайм да, айыл кадрда экен. Жок, ошондо деле азыр анын жашыра турган эмеси бар дейм да. Жашыра турган эч нерсеси жок. Анда азыр көрсөтүп эле койбойсузбу азыр? Мен азыр бүтсүн, мен сага көрсөтөйүн деп атпаймынбы азыр? Макул, мына биз бүтүрүп турабыз, күтөбүз. Ошол бир эле суроо ошол. Кимдики деген эле суроо. Муниципалдык команда. Жок, ошол муниципалдык деп атасыз. Макул. Ошонун бир кагазын көрсөтүңүзчү. Мына муниципалдык кожоюну ушул Ош шаардын мэриясы деген бир кагаз көрсөтүңүзчү. Устав бар, мына сурайынчы эмне? Жок, уставда эми устав жазылат, эми. Ооба да. А бирок кожоюн деген башка да болчу. Ошондо мэр жанагы жеке менчик командага акча бөлөт, түшүнбөйм. Жок. Бул жерде биз эме менен иштейбиз да, стадион командасынын печаты менен иштейбиз. Только стадиондун гана эмесине түшөт акча. Ошону билип алыш керек да. Алайга түшпөйт. Себеби бул муниципальный команда. Муниципалдык команда болсо, анда ал шаар каржылаш керек эле да, турабы? Ооба, муниципальный стадион болгондон кийин стадион. Жок, стадионду каржылап атат. Алай стадионго түшөт акчасы да. Ошондочу, муниципальный стадионго гана түшкөн акчасы бар. Алайга түшпөйт. Алайды ким каржылап атат анда? Алайды мэрия каржылап атат. Алай стадионго түшөт акча. Бир эле шотко түшөт да. Стадион аркылуу каржылайт. Ооба, стадион аркылуу эле каржылайт да. Бул мындай ясно эле да бул. Стадионго түшөт, стадиондон алайды камсыздайбыз. Жалпы эсебинен бюджетиңиздер 20 миллион сом. Ооба. 20 миллион сомдун канчасы стадионго кетет, канчасы алайды бакканга кетет? 2,5 миллион стадионго кетет быйылкы жылдан, калганы алайга. Вот ошо. Ушул эле. Только стадиондун гана шотуна түшөт акча. Стадиондун шотуна түшөт, анан 2,5 миллион сому стадионду каржылаганга кетет, а калган 18 миллион сому где-то 18 миллиону алайды бакканга кетет. Алай клубу шаардыкы деп аткан Алмаз Сулайманов Сейитбек Аматовдун тууганы. Ош шаардык Сүйүнбаев атындагы стадиондун жана Алай клубунун директору. Футболдун кожоюндарынын дагы бири Полот Тубашев Сейитбек Аматовдун эң ишенген кадрларынан болот. Футбол клубундагы тууганчылык муну менен эле чектелбейт. Маселен, Тубашев Алай клубуна авиабилеттерди эмнегедир дайыма ИП Кыязбектен сатып алган. Көрсө ИП Кыязбек Сейитбек Аматовдун кызы Мира Аматованын күйөөсү экен. Чет өлкөгө чыкканда командалар билетти сиздер жанагы Кыяз дегенби, ушудан алып атасыздар, бул жанагы менин күйөө баласы дешип атат. Эмне үчүн ошодон алынат? Себеби бизге сәл арзаныраак алып берет. Ким мага арзан алып берсе, ошодон алганга аракет кылам да менчи. Билеттичи, анан эртерээк алып берет. Анан команда кичине болсо да жардам этет да. Ошонун эсебинен гана биз ошону алабыз. Ал Миранын күйөө баласы, күйөөсү болот, э? Миранын күйөөсү, бирок бизге тууган үчүн Алайга жардам берген үчүн гана биз одан жардам сурап арзаныраак алабыз. Жергиликтүү көрөрмандар дал ушул көрүнүштөрдөн улам Алай клубу Аматовдардын падышалыгына өттү деген нааразылыгын социалдык тармактар аркылуу жазып келатышат. Коомчулуктагы нааразылыктардан улам Ош шаарынын мэри Талай Сарыбашев Алай футбол клубун текшерүү үчүн 2 рет комиссия түзгөн. 2 реттен мэр түзгөн комиссия Аматовдар Алай футбол клубун 2 бутуна кийип алганын аныктай албай койгон. Аматовдар Алай клубун акча үчүн эле эмес, оң келген жерден саясатка да сала коюшат. Мисалы, президенттикке аттанып жаткан учурда 3% гана рейтинги бар Сооронбай Жээнбековдун шайлоо кампаниясында Алайдын оюнчуларын кадыр эсеп пайдаланышкан.
Балким ошого окшогон кызматтар өттүбү же башка сапаттары менен жактыбы, Айтор президент Сооронбай Жээнбеков ээрден ооп түшөргө аз калганда Сейитбек Аматовдун бир тууган иниси Байыш Юсуповду Ош облусунун губернаторлугуна дайындаган. Байыш Юсупов губернаторлук кызматта 2 ай 2 күн гана отурду. 2020-жылдын 6 октябрындагы бийлик алмашуудан кийин Юсупов да ээрден шыпырылган. Бирок Ош мэри Талай Сарыбашев атасы болбосо баласы бар дедиби. Айтор кечеле кызматтан алынган Байыш Юсуповдун баласы Замир Юсуповду өзүнө биринчи вице-мэр кылып дайындап алды. Дал ушул биринчи вице-мэр Замир Юсуповго кирип, абасына катталган Алай футбол клубун Ош мэриясы эмне үчүн каржылап жатканын сурап көрөлү. Ал команда кимдики өзү? Кимдин менчиги? Ал команда шаардыкы да, мэрияныкы. Шаардыкы? Шаардыкы деген бир документти көргөнсүзбү сиз? Мен документтерин, мен любой бир ишкананын документин пока сурай элекмин, анычы. Мен көрө элекмин ал документти. Ал сиздин жанагы абаңыз болобу? Абаңыздын менчиги го дейм да? Жок, андай эмес. Сейитбек Аматовдун. Андай эмес. Мен караган, мына сиз эмеге ишенесизби? Биз ишенелиби, ишенбейлиби? Жанагы Minnews KG деген сайтка, расмий сайтка ишенелиби, ишенбейлиби? Мен аны билбейт экенмин. Бирок ал команда мына Ош шаарынын мэриясынын командасы да. Жок, сиздер ошондой деп атасыздар. А бирок кагаздар, расмий документ, расмий мекемелер башканы айтып атат да. Анын ээси Алмаз Сулайманов, учредительдери. Аматов, Тувашев дагы бирөө деп атат. Мэриянын эч тиешеси жок да. Аны мен маалыматым жок экен ал боюнчачы. Сиз кандай деп ойлойсуз? Азыр сиз эгерде ошол мэриянын тиешеси жок болсо, жеке адамдын командасы болсо, аны биз каржылашыбыз керекпи, каржылабайбыз керекпи? Мэриянын командасы болгондо биз каржылайбыз да. Мэриянын командасы эмес болсочу? Мэриянын командасы эмес. Ал сиздин абаңыздын командасын биз каржылашыбыз керекпи, жокпу? Мен абам командасы эмес алчы. Алай командасычы, мен билишим боюнча. Алай командасы илгертен мэриянын командасы болуп келген. Аматовдардын кланынын дагы бир мүчөсү бар. Ал Сейитбек Аматовдун бир тууган карындашы Санталат Аматова. Агаларына окшоп футболго кызыкпаганы менен ал дагы жетекчи болуп иштегенди жакшы көрөт. Санталат Аматова азыр Ош шаардык билим берүү башкармалыгын жетектейт. Ал Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчылыгына келгенге чейин бала бакчаны башкарган. Юстиция министрлигинде Санталат Аматованын күйөөсү Орозбаев Жумабай Масерович, кайнагасы Сейитбек Аматовго караштуу агрардык экономикалык колледждин директору деп катталган. Бирок ушул эле колледждин расмий сайтында директор деп Аматовдун күйөө баласы Жумабай Орозбаевдин эмес, эмнегедир Аматовдун Алай футбол клубундагы шериги Полот Тувашевдин сүрөтү илинген. Аматовдардын кызарган кызматтын баарын ээлеп алуу аракети муну менен эле чектелбейт. Маселен 11 апрелде өткөн Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна Сейитбек Аматовдун али окуусун бүтө элек эрке баласы да талапкер болуп катталган. Али тажрыйба жок, али эч нерсе жок. Али мурду ташка тие элек мындай алганда. Бирок ошону азыр депутат кылып келди. Депутат болбойт. Билбейм тизмеси канчалык экен. Депутат болбойт. Алды да жетпейт. Ал жөн эле мындай бөлөт. А так депутат болбойт. Участокто албайт. Жөнөкөй жалпы неме болот, ал депутат. Ушул жерден жөнөкөй логикалык суроо туулат. 21 жаштагы депутат Кудайберди Аматов вице-мэр агасын кантип көзөмөлдөйт? Же колдоп кубаттап турабы? Же шаардык кеңеште отуруп атасынын жерлерин кеңейткенге жардам береби? Шайлоо комиссиясы эл өкүлдөрүнө мандат берерде туташ тууганчылыкты тыйганга аракет кылабы же сылык сыпа сый менен анын мандатын карматабы? Аматовдор бардык бийликтин тилин таап, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун туусун желбиретип келген. Эми Жапаровду жандап, бүт тууган уругу менен мамлекеттик маанилүү кызматтарды ар тараптан чырмап отурушат. Мына ушул туташ тууганчылыктан жөнөкөй карапайым эл эмне пайда көрөт? Суроо ушунда. Бар болуңуздар.